Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүз Тамашоо лигасынын Ак Өргөй Сити командасынын оюнчусу, Чала Спортик кайманаты менен белгилүү болгон актер Эмиль Эсеналиев тууралуу болмокчу. Сиз үчүн оңой каналга жазуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргызтайм каналы менен бирге болуңуздар. Эмиль Эсеналиев туулган жылы 1989 жыл 28 апрель, туулган жери Нарын району 10 айылы. Саламатсызбы, Эмиль? Сизге куудулдук талант кимден берилген? Атам аябай сөзгө чечен, кабилеттен сөз тапкан, куйкум сөздөр менен какшыктап сүйлөгөн кызыл тил адам. Командадагы балдар менин үйүмө келгенде боору эзилгенче күлүп кайтышат. Комуз чертмей, күлдүрмөй сыяктуу өнөрлөрүм атамдан өткөн. Үй бүлөдө көп бир тууган экенсиң. Ооба 6 бир тууганбыз, 3 эркек, 3 кыз, 2 агам, 1 эжем, 2 карындашым бар. Менден улуулары үйлөнүп, жайланып, өздөрүнчө турушат. Апам тилекке каршы 2005 жылы каза болуп калган. Атам айдоочу. Кичинекей кезимде өтө шок бала болчумун. Мектепке барарда апам бербей эле койгула муну мектепке, эч нерсе чыкпайт баары бир деген экен. Чынында эле байкелериме ишенип, баары менен уруша берчүмүн. Эч кимден коркчу эмесмин. Борборго 4 жашымда көчүп келгенбиз. Кебетем эле айылдык көрүнбөсө, өзүм шаардык жигитмин. Эмиль Эсеналиев Чала Спортиктин образында одуна сөгүнүп жатам деп эсептебейм. Акыркы учурда интернет айдыңында Чала Спортик аталышындагы кыскача видеолор популярдуу болууда. Тамашоо лигасындагы Ак Өргөй Сити командасынын бир кездеги көрүнүктүү оюнчусу, жаш актер Эмиль Эсеналиев менен болгон маек. Эмиль, ар бир эле иштин максаты, багыты болот эмеспи? Сиз ойногон Чала Спортик аталышындагы видеолор кандай максатта тартылат? Элге күлкү тартуулап, маанайын көтөрүү менин жумушум. Бул видеолорго чейин тамашоодо ойноп, кино жаатында эмгектенип, аз да болсо эл арасында атым бар болчу. Андыктан таанылуу максатында десем туура болбой калат. Видеолор телефонго эле тартылат. 2 айдын ичинде 10 чакты видео жүктөдүк. Кыска мөөнөттүк видеодо сөгүнгөн элементтер да бар. Ансыз болбойбу? Ансыз болбой калат, анткени образ ошонусу менен ачылып жатат. Мен алектенген видеолор вайнерлик, жеке баракчама гана чыгарып, эч бир жалпы маалымдоо каражаттарына же компанияларга саткан жокмун. Анын үстүнө өзүмдү видеодо одуна сөгүнүп жатам деп эсептебейм. Негизи чыныгы спортчулардын арасынан бул боюнча кандайдыр бир пикирлерин айткандар болдубу? Белгилүү балбан Канат Бегалиев агай аябай мактап, эң жакшы аткаруу болду деп айтты. Футболчу Мирлан Мурзаев экөөбүз дагы ушул образдан кийин жакшы мамиледе болуп калдык. Спортчулар алкыштан башка таарынгандай деле сөз айткан жок. Чала Спортик бул залга 1-2 жолу барып алып, курулай кыйын болгондор тууралуу. Өзүңүз спорт менен машыгасызбы? Бала кезде эркин күрөшкө катыштым, футбол ойнодум. Учурда жума сайын спорт залга жана бассейнге барып жатам. Спорт өзүмө жагат. Чала Спортик Йома менен өзүңүздүн кандай окшош жактарыңыз бар? Чала Спортик экөөбүз бир эле адамбыз, ошондуктан кээ бир жерибиз аябай эле окшош. Үнүбүздөн деле байкап жатсаңар керек. Мен өзү Ак Өргөй конушунда өскөм. Биз жаш кезде балдар арасында катуу система бар эле. Видеодо көрсөткөн айрым ыкмалар ошондон алынган. Жашоодо кандай адамсыз? Өзүм тарс-турс жүрүп, бетке айткан баламын. Корс кыялым бар. Ошол эле учурда боорукермин. Элди күлдүрүү оңойбу? Элди күлдүрүү кыйын эле. Жакшы тема, жарашыктуу образ, анан туура убакытта күлдүрүү керек. Убакыт дегеним, балким бир адамда чоң кыйынчылык болуп жатса, күлдүрөм деп убара тартпаш керек. Эң башкысы элди сезиш керек. Негизи тамашоонун экс балдары чыгармачылыктын ар бир тарабынан өз ордуңарды таап, актерлук, алып баруучулук, ырчылык, тамадалык жагынан элге белгилүү болдуңар. Бул тагдырбы? Чындыгында учурда жылдызы жанып жаткан жаштардын көпчүлүгү тамашоо долбоорунан чыккан. Мен бул жетишкендигим үчүн Эрмек Нурбаев агама ыраазычылык билдирем. Тагдырбы же башкабы билбейм, бирок балдар убагында өздөрүн күн түн дебей чыгармачылыкка арнаган, учурда үзүрүн көрүп жатышат. Тамашоо долбооруна кантип келип калгансыз? Тамашоого чыккан Ак Өргөй Ситинин балдары конуштагы бир көчөдө жашап, бирге чоңойгонбуз. Мектепти бүткөн жылдары гезиттеги жарнама аркылуу барып калганбыз.
Сизге куудулдук талант кимден берилген? Куудулдук, ырчылык талант атамдан келген. Атам сөзгө чечен, ырдык катары ырдап, комуз аккордеон, гитараны жакшы ойногон киши. Интервьюларыңыздын биринде тамашоочу болбосом ырчы болмокмун деп айтыптырсыз. Эмнеге азыр деле актерлук менен ырчылыкты айкалыштырбайсыз? Ооба, азыр да ырчы болгум келет, бирок элге актер катары таанылып алгандан кийин гана ырчы болсом дейм. Ар өнөрдү аркалап элди тажатып алуудан корком. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Учурда вайнерлик менен алектенем. Чыгармачылык жаатында тасмада башкы каармандын бирине тартылып жүрөм. Пландар көп, аларды иш жүзүнө ашырганга убакыт керек. Эмиль Эсеналиевдин жеке жашоосу тууралуу. Сени ала качып үйлөндү деп уктук. Ала качып же колдон алып кетип үйлөндүмбү, иши кылып сүйлөшкөн кызыма үйлөндүм да. Башкысы келинчегимди мажбурлабай, анын макулдугун, ата-энебиздин ыраазычылыгын алып баш кошконбуз. Кантип алып кеткендигим келинчегим Айгерим экөөбүздүн ортобуздагы сыр бойдон калсын. Ала качып кеттим деп айта албайм. Келинчегиң тууралуу айта кетсең. Келинчегим кара балталык, ата Айгерим 21 жашта, кесиби актриса, кыргыз-түрк Манас университетинде окуйт. Бою менден бир аз узунураак. Бир жолу атамдын иниси бир аз здоровыйраак кыздарга үйлөнгүлөчү, Эсеналиевдер жоголуп баратабыз деп айткан эле. Ошол айтканын эске алдым. Экөөбүз Инстаграмда бири-бирибиздин сүрөттөрүбүзгө лайк басып жатып эле таанышып калганбыз. Жолугууга барганда Самат жанымда эле. Кийин ал Эмиль абдан уялдың го. Сүрдөгөнүңдү биринчи жолу көрүп жатам дебеспи? Мен койчу, сүрдөгөн жокмун деп мойнума албай койгом. Кубанын тоюна Айгеримди ээрчитип барарда абдан ойлонгом. Алып барсамбы, же эртерээкпи? Эл көзүнө алып чыккандан кийин мамилебиз уланбай калса эмне болот деген ойлор менен алып урушуп жатып ээрчитип баргам. Планымда кийинки жылдын күзүндө үйлөнөм деп жүргөм. Сүйлөшкөн кызым жок болчу. Бирок күзгө чейин табам дегем. Айгеримге жолуккандан кийин ал планым жазга чылып калган. Карасам баары эле күзүндө, жазында үйлөнүшөт экен. Мына сага деп мен кышында үйлөнүп салдым. Канча убакыт кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөнсүңөр? 6-7 ай эле сүйлөшкөнбүз. Урмат Усеновдун мага айткан бир сонун сөзү бар. Ал Эмиль, кыз менен 8 ай, 8 саат же 8 секунд сүйлөшөсүңбү, үйлөнгөндөн кийин ал баары бир башка адам деген. Андыктан кыз жигит болуп канча убакыт сүйлөшөсүң, айырмасы жок экен. Үйлөнгөндөн кийин мен да, келинчегим да өзгөрдүк. Акылың жайында болсо, кыска убакыттын ичинде эле адамдын кандай экенин биле аласың. Үйлөнүү тууралуу сунушту кантип киргизгенсиң? Айгерим мени биринчи жолу көргөндө эле бул тууралуу ойлонгон экен. Менде да бул ой бар болчу. Эми суу астынан шакек берип, колун суроо дегендерге жокмун, романтик эмесмин. Ачык эле үйлөнгүм келип жатат деп айттым. Ал макул болгон. Айгеримдин жакшы жери такыр ашыкча сөз сүйлөбөйт. Ата-энесинен мыкты тарбия алганы көрүнүп турат. Үйлөнгөн аябай жакты. Мурункудай түнкү саат 12-1лерде келип түшкү 12ге чейин уктоо деген жок болгон. Акырындан эрте турганга, эрте жатканга көнүп баратам. Чыгармачыл адамдар үйдө көп турбайт да. Бүгүн эртең менен үйдөн чыгып келе жатсам, келинчегим үйгө эртерээк келе дейт. Ичимден, апе эмнеге эрте келишим керек деп алдым да, үйлөнгөнүмдү эстеп, ооба эрте келишим керек да деп башымды тырмаган бойдон унчукпай калдым. Берген маектериңде сүйүктүүмдү сөзсүз Ак Өргө Сити командасындагы жигиттердин сынынан өткөрөм деп айткан элең. Жубайың досторуңдун элегинен өттүбү? Мен үчүн Айгеримдин досторум менен тил табышып кетүүсү абдан маанилүү эле. Анткени командадагы балдар аяштары менен ынтымакта болсо, команда чачырабай көпкө кармалат. Кудайга шүгүр, Айгерим Кубанын келинчеги Замира, Саматтын жубайы Чолпон менен сонун келишип, жакын курбулардан болуп жүрөт. Кечээ төлөө берип жатканда үчөө жолук салынып, кызмат кылып жүрүшсө, көзүмө башкача көрүнүп кетти. Чолпон менен Замира үйдө казан аяк жууп, меникинде коноктошуп жүрүштү. Командадагы балдар Айгеримге сиз жеңе деп кайрылышат. Айгерим досторума, туугандарыма баарына жакты. Кайын журт менен келишип алсаң керек. Кайнатам белгилүү актер, Дем театрынын көркөм жетекчиси Марат Козукеев, кайненем да актриса. Айгерим менен таанышканда кайнатамдын белгилүү адам экенин билген эмесмин. Бир жолу Айгеримдин баракчасына кирсем, атам, апам деп сүрөт жүктөптүр. Карасам Марат Козукеев турат. Дароо эле Айгеримге чалып, эмне Марат Козукеев атаң болобу десем, ооба дейт. Абдан корктум. Кайнатам абдан сүрдүү көрүнөт экен. Чынын айтсам, ал кишинин алдында сүрдөгөндөй өмүрүмдө сүрдөгөн эмесмин. Кичинемден Аскат Сулайманов, Марат Козукеев, Азиз Мурадиллаев катышкан кинолор менен өстүм. Бул кишилер менин кумирим десем жаңылышпайм. Мынтип өзүңөр көргөндөй кумириме күйөө бала болуп отурам. Азыркы учурда Эмиль Эсеналиев менен Айгерим бир уулдун татыктуу ата-энеси. Жогорудагы маалыматтар Супер KG, Спутник KG сайттарынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды.
Ушуну менен биздин видео аягына чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып каналга жазылууну унутпаңыздар. Кытайга болгон карызды биргеликте кутулабыз.